Урматтуу замандаштар, урматтуу ата-энелер мектебинин окуучулары, деги эле жамы журт, сиздерге мен бүгүнкү кайрылуумда ата-энелер мектебинин ролун, анын максаты эмне экенин жана анын мага тийгизген таасири жөнүндө бир аз аңгеме куруп бермекмин. Мен Сейиталы Сайра, балдар жазуучусу, жумукчу, 1948 жылы 16 сентябрда Манас районунда Талас областында төрөлгөнмүн. Көп бүлөлүү үй бүлөдөн эң улуусу менмин. Жашым 80ге карап калды азыр. 33 жыл мектепте чет тил мугалими болуп иштеп, балдарды тарбиялоодо көп салымымды коштум десем жаңылбаймын. Ата-энелер мектеби бул эмне мектеп? Биз Кыргызстандын 7 тубанынан айыпчылар Талас областына барып, Адамга жол айылдан башталат деген ураан менен жүрүшкө чыгып, ошол жерде бири-бирибиз менен баарлашып, бири-бирибизге урмат сый көрсөтүп, семинар өткөргөн жерде Дилеркана Басканова дагы бул Чүй классынын координатору, ата-энелер мектебинин Токмок шаарында турат, өзү тажрыйбалуу мугалим. Анан мен дагы ушу сиздердин Адамга жол башталат деген иш-чараңарга катышкым келип, силер менен баарлашкым келип келди эле деп аңгеме курган. Ошол жерде ата-энелер мектеби түзүлүп атканын айтып, баарыбыздан интервью алып, бизди шыктандырып дем берген. Себеби улуу усулчу 25 жылдык эмгек стажысынын ээси биздин улуу агайыбыз, биздин азыркы Кыргызстандан чыккан Макаренко, Ушинский деп да айта аламын. Гапыр Мадаминовдун китебин бизге таратып, ошол жерден бизге демшик бергени али да эсимде. Себеби ата-энелер баланы табат экенбиз. Анан аны чоңойткондон кийин менин милдетим курсагын тойгузуш, кийимин кийгизиш деп бала бакчага, мектепке берген кезде көңүлүбүз тынч болуп, тарбиялай турган бакча бар, тарбиялай турган мектеп бар деп шылтап койгонубуз бул чоң одоначылык экенине көзүм жетти. Өзүм канчалык ошо узак жылдар мектепте иштеп, тарбия берген күнүмдө дагы менде дагы бөксөлүк бар экенине көзүм жетип, ата-энелер мектебинин өтө пайдасы зор экенин, таалим-тарбия берүүдө айрыкча билимдүү бала өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн умтулуусу менен, өзүнүн жеткен деңгээли менен китеп аркылуу, мугалим аркылуу ала алат. Ал эми тарбияны үйдөн башташ керек экенине абдан маани бердим. Себеби мен өзүмдүн 10 баламдын ичинен бир тил албаган, тил азар деп коелу, оң жолго салсаң тескери кеткен бир уулумду мүнөз кыялым анча эместигин жашырбай айтайын. Бирок ушул ата-энелер мектебинин китебин менде бир 10 чакты китеби бар. Окугандан кийин менден көп ката кеткен турбайбы. Көрсө бала тарбияны көрүүчү үйдөн алат экен. Эне ынтымакта, эне биримдикте, эне уюган жерде сөзсүз тарбия өзүнүн максатына жетет деп айта аламын. Ошол балама көрсө мен мындай кыл, андай кыл деп өктөм сүйлөп буйрук берчү экен да. Башка балдар анымды туура кабыл алса, муну тескери кетип, анан ушул бой жетип калган күндө дагы тескери кыялдар жакпаса, эненин сана чегет экен да эне деген. Анан мен кой балам, бул балага башкача мамиле жасашың керек экен деп анын эмне максаты бар экенин, эмне иш кылып жүргөнүн,
достору ким экенин сурап дайыма көңүл буруп турганымда балам тез өзгөрдү. Баягы чорт куялы өзүм билемдиги бардыгы тимеле жалбырак күйүлгөндөй күйүлдү да калды. Бул көрсө эненин балага бере турган тарбиясынын негизи, балдарга биз көп көңүл бурушубуз керек экен. Мунун айтып аткан себебим дагы кайталабай эле коеюн. Мектепке шылтап салыш эч туура эмес. Мектеп, коомчулук, үй бүлө чогуу иштеп, чогуу тарбиялаганда балдардан биз жакшы жыйынтыктарды ала алат экенбиз. Ата-эненин байлыгы эмне? Ата-эненин байлыгы балдар жакшы чыкса, ошол байлык. Ата-эненин бактысы эмне? Балдардын ыйманы таза, анан өздөрүнүн турмуш жолун туура таап, ошол турмуш тизгинин туура алып кетсе, мына ошол бакыт. Себеби Гапыр Мадаминов агабыз өзүнүн ушулдарында 23 жылдык иш тажрыйбасын ийнедейин да калтырбай, айрыкча ата-энесинин таасирин айтканы мага аябай жакшы жактарын ала алдым да. Ата-эненин балага таасир эткени бул демек баланын туура жолго түшүшүнө өбөлгө түзөт. Ата-эне үйдө калып сүйлөсө, ата-эне туура эмес иш кылса, айрыкча аталар ичкиликке берилип жалкоолонсо, балдар дагы кыжаалат болуп, мүмкүн ошонун жолу туура деп ошол жака да түшүп кетиш ыктымалы.